92 жаштагы Орозбек Шабданов Жалал Абад областындагы Аксак темирдин чебин коргоп, 30 жылдык өмүрүн арнаган. Кезегинде ал чепти бузуп, турак жай курабыз, айдоо жер кылып, эгин эгебиз деген жетекчилер дагы болгон. Амир Темирдин чебин коргоо ата үчүн оор болду. Ага карабай Орозбек ата чепти буздурбай сактап, келечек муунга мурас кылып өткөрүп берүү максатынан тайган эмес. Атанын кетирген мээнети унутта калбай, күжүрмөн эмгеги менен Кыргызстандын маданий, тарыхый жана табигый мурастарын сактоо кошкон өзгөчө салымы үчүн эл сыймыгы наамы менен сыйланды. Канча жылдан бери, 30-40 жылдан бери эч кимге бербей, айлык бүтү талашса дагы, аким талашса дагы, ошол жерде жергиликтүү бийлик ошол жердин үстүнө там салабыз, буга эчтесе кереги жок, туристтер келбейт, эч ким карабайт дегенде карабай, ошол жерге күнү түнү өзүнүн өмүрүн арнап, ушул чепти бүгүнкүгө чейин сактап келаткан аксакал, мына Шабданбек аксакал. Ошол тарыхый эстеликти сакташ өтө кыйын, мен үчүн өтө кыйын болду. Мына уреке 60-жылдардан бери жана сактап келатам аны. 60-жылы аскерден келдим, атам рамалик болот дедим. Мына уреке чоң атанын немелери мына. Шуну коргойсуңар деди. Анан биринен кийин ошол жерде аксакалдар болгон. Коргон жарды билген, төркүн түшүнгөн, тарыхый жакшы көргөн адамдар, аксакалдар, баары өтүп кеттилер. Ошолордун айткан сөздөрү мынерге жат болуп калып көкүрөккө барам. Ошондон бери жагына ушуну алып чыга албадым, ушуну сактадым да. Бирөөсүнө жаман көрүндүм, бирөөсүнө туугандарга дагы жаман көрүндүм. Ишенсеңер өзүмдүн балдарым эми жаман көрүндүм балам. Ушуларды дагы, сен атаң мына дагы атат. Мамлекеттин жерин менчикте атат. Деген сөздөрдү айтып, буларды дагы шу мага жат кылып, мага душман кылып койду. Ушундай адамдар бар экен.